тамаша салып атабыз биз ага. Пранк болот. Окей. Каякта карап жылмайып коеюн. Сиздер келгенде чачылып алайынчы. Укмуштуудай бир сактадым. Көчөгө чыккан жокмун, үйдө эле жаттым. Шашып бир жака кетип атсам, сигнал берип алып, "Эй, Азират, кандай?" деп күлүп кетишет деп кой. Ошо ашпаларга чалып салам. Барыбыз биргеликте Азират Осмонов шайлап коелу. 6-номер. Катуу сүйлөп салым окшойт. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан түнгө карай баарыңыздарга салам айтып көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Көптөгөн эс алуулардан кийин сиздер менен мына ушул эфир аркылуу көрүшүп турганыбызга биз өтө рахматыбызды айтабыз жана баардыгыңыздарга ден соолук каалап өтөлү. Ал эми бүгүнкү түнгө карай өзгөчө өтөт, анткени дегенде бул учурга чейин көп учурда эстрада ырчылары келип отурган болсо, бүгүн бизде конокто өзгөчө жигит. Тамашалап тааныштырайбы өзүңдү? Болот эми. Пранкер, журналист, алып баруучу эң мыкты жигит Азират Осмонов бизде конокто. Кочолор. Сырттан келип келет го. Фандар коюш керек болчу. Кандайсыз? Жакшы, өзүң кандай? Иштер жакшыбы? Жакшы. Соктор жакшы. 1,5 метр алыстыкта эле отурабызбы? Ооба. Аралыкты сактап. Аралыкты сактайбыз. Ушундай эле суроо, карантин, эс алуу кандай өттү? Карантин эс алуу менен өттү. Эл катары эле үйдө баягы эрежени сактап, үйдөн чыкпай, колдон келишинче биздин мыйзамга баш ийип, үйдө отурдук. Эшикке чыккан жоксуз? Жок, эшикке чыккан жокмун. Үйдө эле болду, үйдө. Үйдө отургула дебеди, үйдө отурабыз. Эшикке чыкканда дагы ошол бет каптарды тагынгыла деген баардыгын сактадыңыз. Баарын укмуштуудай бир сактадым мен. Көчөгө чыккан жокмун, үйдө эле жаттым. Терезе деген баягы история. Баса балконуна чыгып кечинде ырдап аттык. Коңшуларга ырдап берип аттык. Болушунча бири-бирибиздин маанайыбызды көтөрүп аттык. Ал жакта биздин райондо дагы таланттуулар көп экен. 2 дом, 12-чи дом менен 13-чү дом болуп алып, бири-бирибиз менен сармерден ойноп, кыскасы кызыктуу кылганга аракет кылдык. Бирок үйдө отурган кандай экен? Үйдө отурган башында көнгөн жокпуз, кийин башында баягы тескерисинче эшикке чык. Ооба, тескерисинче азыр эшикке чыгып бир асындай бир жапай боло түшүп турбуз. Анан көптөн бери баягы кыз учууда да жүрбөгөн үчүн бир аз башкача болуп кетсин баары элчи. Үйгө көнүп калдык. Үйгө көндүк. Көнгөнгө аргасыз болдук. Бардык телекөрүүчүлөрдү дагы мына ушул эрежелер дагы деле болсо сактайлы деп чакыра кетели. Ооба. Сөзсүз түрдө эми бизди баягы бизди ойлоп ошол эрежелер чыгарды, ошол эрежелер чыгаргандан кийин, демек биз ошол эрежелерди сакташыбыз керек. Мына мага окшоп. Деп эфирге келип алдыңыз, Азирет, жакшы жаңылык уктум. Сиздин ошол эле Instagram баракчаңызда. Негизи бул учурга чейин сизди көргөндө тамашалуу жигит, тамашаларды элестетишет, дароо күлүп башташат. Ушундай болот ал негизи элдерде. Сизди баягы тамаша жараткан адам катары элдер таанып калды. Ооба. Мен өзүм негизи кесибим боюнча, жогорку билимим боюнча журналистмин. Негизи журналист. Негизи журналистмин. Анан телеканалда иштеп жүрүп ошо бир тамаша рубрика тартып көрүп, тамашалуу видео, тамашалуу пранк деп коебуз, жаңыча сөз менен айтканда. Анан ошондон кийин эле ошол видеонун көрүүлөрү көп болуп, мени ошол тараптан таанып калышты элдерчи. Бул актер жигит турбайбы, бул тамашакөй кодул жигит турбайбы, ошол тараптан кабыл алып калышты. Негизи мен өзүмө мындай кодул деп эсептебейм да. Мисалы кодулдар бар го, чыгып сатира айтып, жолусу анекдот айтып, мындай адамдар турган жеринен күлдүргөнчү. Анан мен дагы прямой эфирге чыгып калсам, Азирет күлдүрүп койчу дейт да. Анан мен кодул эмесмин, мен жөн эле тамашага салам элдерди ушундай кылып десем, анан элдер эми баары анча түшүнбөйт да. Ошону айтпайын деп. Негизи идеялар кандай жаралат?
мисалы ошол кичинекей бир рубрикадан башталган нерсе сизди жакшы нерсеге алып келди, элге таанытты. Идея керек болот да ошону алып чыккангачы. Идея жашоодон эле, кадимки эле жашоодон эле кетип атып эле бир нерсени көрүп калып эле, мисалы мен бирде мындай болгон, бир пранк тарткам, аябай жакшы кеткен. Кыргызстан боюнча аябай жайылып, WhatsApp'тар аркылуу, Instagram аркылуу аябай жайылып кеткен, өзгөчө образ болгон. Кайсы эле? Актер болуп, көчөдөгү жигиттин көчөдөгү актёрдун образы болгон да. Жана кийимин кийип алып, эстердин кишиси болупчу. Анан мындай болгон, мен үйдө телевизор көрүп отуруп, апам телевизор көрүп отуруптур, анан баягы поэзия кечеси бар эмеспи? Ооба. Анан ошондой болуп аттыр да. Эми сахнага чыгып алып, на деп мындай илгеркиче кылып айтып беришет го. Анан ошондой кылып айтып аткандарын карап отуруп, анан ушундай эле кийинип алып туруп, көчөгө чыгып туруп эле ушул актёрдун эле образын жаратса кандай болот, элдерде кандай реакция болот деп анан ошону чыгып эле идея ушундай эле жаралат. Апаңыз көрүп отурган. Ооба, апам көрүп отур. Анан ошол жерде жерден канча чогуу жүрөбүз, бирок ушинтип жаралганын мен билбептирмин. Ооба, ушундай эле жаралат. Кээ бир идеялар баягы ордунан жаралат, импровизация. Мисалы бир идея менен чыгасың съемкагачы, мен ушундай кылып тартайын бүгүн, аябай кызыктуу болот деп бул жагы мээңде ойлонуп алып чыгасың, бирок көчөгө чыгып аткаргандан кийин элдерге өтпөй калат да, элдер таң калбай калат, окшпой калат. Анан ошол жерден анан не кылсам деп ойлоп отуруп эле, анан барып бир-эки тигишип жинде болуп атып эле, анан бир идея чыгып калат да, мындай. Ушундай болсо элдер таң калат экен деп, ошол идеянын аркасынан эле чыгып кеткен идеялар болот. Вот ушундай өтө серьезный иш болот. Бул тамашалардын аркасынан Инстаграмда катталуучулар көбөйдү. Инстаграмда катталуучулар көбөйдү, YouTube'да катталуучулар көбөйдү, элдер көп таанып башташты. Мындай мен өзүм негизи мындай өзүм натурам мындай да, мындай өзүм олуттуу эле алып жүргөн жигитмин негизичи. Негизи мындай серьезный мындай орбас руктуу эле баламын. Мындай жакшы эле нерселерди ойлонгон. Анан көчөдө жанагы элдерге бир аз мындай кемчөнтөйдүн образын көрсөтөм да, ойлоруна келбеген суроолорду, кызыктуудай суроолорду берип, анан мен жашоодо эле ошондой болуш керек деп ойлошот да. Анан жашоодо мындай көрүшүп, анан сүйлөшүп көргөндөн кийин, сен жашоодо серьезный эле адам турбайсыңбы, сен башкача турбайсыңбы дейт. Анан ой, ал жөн эле образда дейм да. Мындайча айтканда, бул балага бир аз жетишпейт деп ойлошот. Ооба, ошентип ойлошот да. Анан көчөдөн кетип атсам, мен эми өзүм аябай проблемалар менен кетип атсам деле, мындай кабагым бүркөп алып, көчөдө аябай проблема менен шашып бир жака кетип атсам, сигнал берип алып, азырат кандай деп күлүп кетишет деп кой. Ошондой учурда айлаң жок күлөсүң да, айлаң жок настроение айла жок кандай дейсиң көрө. Көрсө элдер мени ошол баягы позитивный адам катары, тамаша көй адам катары кабыл алышып, анан мен да келип алып тамашалай беришет да, мындай. Туура эмес жерден эле тамашалап, ошол нерселер жакпайт да. Ошону элдерге айтып койгулачы. Мынакей айтабыңыз азыр. Элдер ошентип айта бербей элечи, мындай келип алып эле анан мен жакшынакай бир мындай серьезный жүргөн учурда эле келип алып эле тамашалай бергендер жакпайт да. Өзгөчө бир сизде көйгөй болуп атса деле. Ооба, мен аябай проблема менен жүрсөм деле, көйгөй менен жүрсөм деле келип алып тамашалап мындай мен күлүп учурашат да, жыргап учурашат. Жакшы да бирок азыр. Бирок жакшы ошо. Жакшы да. Мындай ким тигин карачы, тигин койгон эме го деп айткандан көрө, жаман сөз менен айткандан көрө ошентип позитивный көз караш менен карагандар жагат мага. Ошо жагасыңар. Бирок кайрыла бергиле деп койбойсуңдар. Тамашадан сырткары. Тамашаны да сөзүн бүтүрбөй калыптырмын, мактанып бүтө албай калдым. Айта бериңиз. Айта берейин, сиздер келгендер чачылып алайынчы. Тамашанын артынан бүгүн бир актанып алыңызчы, Инстаграмдан сизди элдер башкача ойлоп атпайбы? Ооба, элдер антип ойлоп калачы туранчы. Мен жапжакшынакай эле жогорку билимим бар. Окууну бүткөн. Анчалык 99 эмесмин. Олуттуу бир программаны алып барып жүрчү. Ооба. Эң башында. Ооба, мен учурчак деген социалдык, саясий эң көйгөйлүү программаларды алып чыккан жигитмин. Өзүм болбосочу. Өзү ошондой болчу. Анан эле кругозорум кенен эле мындай жакшы эле ойлоном мен делечи. Саясатты деле түшүнөт негизи. Ооба. Өзүм аябай саясатка кызыгам чын элечи. Буюрса дагы бир ошону айтсам айтпай эле койсом. Айта бериңиз, айта бериңиз. Айта берейинби? Бул менин эми өзүм немем планымда келечектегичи,
мен деле негизи саясатка аралашкыңыз ооба любой эле адам Кыргызстандын ар бир жараны Кыргызстанда жашап аткандан кийин кайдыгер болбош керек да. Мисалы бүгүнкү күндө биздин өкмөт, биздин бийлик, саясатта кандай окуялар болуп атат, баардыгына мындай көз чаптырып, маани берип карап туруш керек. Анткени баарыбыз эле кайдыгер болуп отурсак, биздин мамлекетибиз өнүкпөй калышы мүмкүн да. Анан ошон үчүн урматтуу мекендештер. Жөн тургула, мен серьезно сүйлөп атам. Урматтуу мекендештер. Мына биз болбой калат экен азыр кийинчерээк экен, Неме шайлоо жакындаса. Шайлоо жакындасын, мен шайлоого чейин эртең эме агитация. Азылдырып коюшпадыбы? Ооба. Анан баягы кайдыгер эмес жаран катары буюрса келечекте Кыргызстанды өнүктүрө турган, Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү саясатынын кийинки муундагы саясатчылары биз болобуз да. Ошону бир эскертип коеюн элдер силергечи мына. Азыр тамашалап жүрсө эле ойлобогула. Азирет айтты эле деп кийин ушу интервьюну коюп мындай чоң программа жасагандачы, Азирет Осмонов деп жөнүндөчү. Мисалы, азыр сиз кийин буйруса келечекте биз көрөбүз ошол жерден. Кудай буйруса, саясатчы болом. Саясатта көрөбүз Азиретти. Бирок ошо баягы азыр саясатчылар ошол жерде отуруп алып эле өздөрү күлкү жаратып атат. Негизи азыр. Ал жакта өзүнчө неме, концерт. Ал жакта өзүнчө бир тамаша болот. Ооба, концерт. Ал жакта өзүнчө бир пранк. Сиз кийин өтө олуттуу болуп чыгасыз. Бир мамлекеттик бир жерин чечип аткан адам болосуз дегенде, анан ошол убакта сиздин мурунку тамашаларыңызды алып чыгып, кошуп, минтип монтаждап чыгарып атса жакшы эле болобу? Кандай болот? Албетте. Мен ал менен сыймыктанам, анткени адамдарды күлдүрүү бул аябай татаал да. Адамдарды күлдүрүү, адамдардын жүзүнө жылмаюу тартуулоо бул өзүнчө бир искусство, өзүнчө бир чеберчилик. Көрдүңүз, күлүп атасыз. Бул жерде мындай жөндөн жөн эле чыгып алып келжире бербейм мен делечи. Анын ичинде бир маани маңызы бар, анын ичинде. Элдердин тамашалаш үчүн, элдерди таң калтырыш үчүн биринчиден кругозор керек, экинчиден ойлонуу, үчүнчүдөн психология керек. Кайсы учурда элдерди таң калтыра аласың, кайсы учурда элдер таң калат, кайсы учурда мисалы мен көчөгө чыгып алып күлөт. Кайсы учурда элдердин жини келет. Бирөөнү көчөгө чыгып алып тамашалап атканда психолог болушуң керек да. Ал адамдын уже жини келип баштаса, сен мындай жакшы сүйлөп баштайсың да. Анан адам күлүп баштаса, тамашаны андан бетер күчөтүп, ошол ситуацияда болгон окуяларды мындай жайылтып, кененирээк кылып, анын ичинде деле мындай кадимкидей эле мындай акылдуу адамдын эле тамашасы жатат. Ошону айтып коеюнчу. Жини келип баштаган адамдар болобу сизге? Мисалы, катуу тамашалап атканда кээде тура эмес тамашалап алам да, мындай тамаша уланып кетип атат, мындай чегинен чыгып баратканын билип калам да. Анткени адамдын уже көзүнөн эле, бетинен эле уже көрүнүп баштайт, эмоциясы чыгып баштайт да. Анан ошол учурдан кайрал жагынан өтүп, анан мындай акырын сүйлөп ушундай кылабыз. Урушуп кетишет кээде. Урушуп кеткен учурлар болгон эмес деп айтпайм, калп айтпайын. Кээде туура эмес тамашалап алган, анан мындай тамашаны көтөрбөгөн, агрессивдүү, аябай проблемасы бар учурда бар тамашалап алган учурда мындай неудачный болот да. Мисалы, бир канча мүнөттүк, бир 15-20 мүнөттүк тамашаны жаратыш үчүн бир күндүк убакыт кетиши мүмкүн, 2 күндүк убакыт кетиши мүмкүн. Кандай тартылат бизге мындай? Өзүңүз айтып атпайсызбы, ошого дагы бир ойлонуу керек, адамга тамашанын күлкүнүн жарата билиш керек деп. Тартуу процесстерин айтып берсеңиз. Тартуу процесси мындай. Бир же эки оператор болот. Анан мен болом. Анан бир жакшы идеяны алып чыгабыз. Анан көчөгө чыгабыз, көчөгө чыгып, эл көп профессионалдуу камера менен. Ооба, профессионалдуу камера менен. Мондай петличка тагынабыз, микрофон. Муну да көргөзбөш керек. Көргөзбөй ичке катып, ичке скотчтоп мондайнанчы. Баягы мага жазып тура беришет, Азирбайке кандай кылып, үндү кандай кылып аласыңар, микрофонуңар көрүнбөйбү, кандай кылып тагасыңар деп жанагы. Ушундай менен ичке өткөрүп, мондайын скотчтоп, алда кээде үн шум болуп калат, мындай чытыр-чытыр этип. Жакшы болбаган. Ошол учурларды эске алып, анан тартуу процесси биздин оператордон дагы көз каранды, ал болушунча көрүнбөй тартыш керек да, элдерге жашыруун тартыш керек. Анан жакшы кадр алыш керек, ошондой элечи. Бул оператордун жумушу биринчиден. Экинчиден, мен ошол жердеги баягы актёрдук чеберчилигим, образга киргеним, элдерди ишендиргеним,
элдер анча-мынча нерсеге ишене бербейт да азыр. Элдерди ишендириш керек, образга кириш керек. Кемчөнтөй болсоң, кемчөнтөйгө окшоп көрүнүш керек колдон келишинчечи. Ошондо ана адамдын кадимки реакциясы, кадимки күлкүсү, кадимки сага болгон таң калуусу чыгат да. Мисалы башында сизге оңой болгон болуш керек, анткени дегенде сизди элдер көп таанычы эмес, билчү эмес, тамашаны жакшы кабыл алышып, чындап таң калуу ушундай. Кийинки учурда көптөр таанып калды да. Азыркы учурда татаал эле болуп атат. Көпчүлүгү бир 80% таанып калат. Анан жаштар таанып калат. Көбүнчө интернет жаштар колдонот, анан пранктар жаштар көрөт дагы. Көчөгө чыксаң эле уже жаштар таанып калышат да. Бирөө тамашалайм деп. Сиз дагы эле тартып атасыз деп коюшат, Кээ бирөө калп эле мындай роль ойноп койгусу келет. Мен жанына барганда калп эле мени таанымаксам болду. Бирок адам мени тааныган сразу эле көзүнөн көрүнүп калат да. Мен уже билип калгам адамдарды чана. Барып эле мен жанына кетип атканда эле уже мени караганда эле ал мени тааныганы көрүнөт сразу эле чана. Анан сразу эле кетип калам, убакыт кетирбей элечи. Анан көбүнчө акыркы учурларда ошо мени мындай улуу муундар тааныбайт. Көбүнчөчү. Ошолорду тамашалап баштадым да. Анан элдерде дагы сен эмне үчүн улуу муунду тамашалайсың дагы, ошолорго эле алынгын жетет. Жаштарды эмнеге тамашалабайсың деп жазышат комментариygечи. Азыр ошо жаштарды тамашалайын десем, алар көпчүлүгү таанып калып атышат да. Анан негедир жаштар мындай тамашаны анча көтөрүшпөйт да. Улуулар жакшы көтөрөт. Улуулар жакшы көтөрөт. Алар билбейм, мен улуулар менен тамашалашканды жакшы көрөм. Анткени мен тайата тайнемин колунда чоңойгом да. Анан улуулар менен сүйлөшкөн жагат да, алардын темасы жагат магачы. Алар менен мындай сүйлөшсөң аябай жеңил да. Апаңыз менен сүйлөшөсүз? Ооба, мына чоң муун менен тамашалашсаңчы. Ошо анан ошону эле айтып коеюн деп атай. Жакшы. Ал эми азыр бизде оюн бар. Азыр ушул эле маекти бир аздан кийин улантабыз. Оюн бар бизде. 5 секунд ичинде сизге суроолор берилет. Ошол суроолорго жооп берип жетишип калышыңыз керек да. Өзүңүз деле мындай оюндарды көп өткөрүп келгениңиз болуш керек. Аракет кылалы. Сизге суроолорду берем, 5 секунд берилет. 5 секундта көп учурда 4 бир нерсени ата дейт да. Ошону айтып жетишип калыңыз. Туура эмес болсо дагы айтып берсеңиз болот, кыскасы кырдаалдан чыгышыңыз керек. Түшүнүктүү. Анда даярсызбы? Дайынсыз. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, оюнубуз башталды. Биринчи суроо. Пранкердин 4 куралын айтыңыз. Камера, кийим, идея, сөз. Актер чер. Бизде 5 секундтан 5 секунд болду. 5 секунд. 1 2 дрон дейт. Силерде секундда ушундай салмак бар. Сизде неме тамаша салып атабыз биз дагы. Пранк болот. Окей. Кайякта карап жылмайып коеюн. Биз азиретти тамашага салдык. Силердин тамашаңар катты экен. Анда кийинки суроо. Винни Пухтун 4 досун атаңыз. Айпери, Азирет, Мирлан, Самара. Винни Пухтун досторубузбу? Винни Пухтун достору кимдер эле, мен эсиме жок. Винни Пухтун достору биз да ошо. Винни Пухтовская салам. Үчүнчү суроо. 4 С тамгасы менен башталган тамактын түрүн айтыңыз. Салат, слов, сорпо, суп. Жинди болуштун 4 түрүн айтыңыз. Жинди болуштун 4 түрү? Пранкер. Депутат деп эле тамаша. Ошолор кыскасы. Депутаттар ушундай эле болуп кетти. Азыр бул суроого кайда кайрылабыз, абайлаңыз бирок, Сөөктө тил жок демекчи. Жаман сөз. 5-чи суроо. 4 Латын Америкадагы мамлекетти атасаңыз. Форамаро, Юмфориси, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Жакшы. 4 рок жанрындагы ырчын атаңыз. Куяя. Азирет кайреле. Канат сагын талант. Рокерлер жакпайт эче. 7-чи суроого келдик. 4 Германияда жаралган автоунааны айтыңыз. Мерседес. Дагындай эле.
Мерседес. Ошолор кыскасы төртөө. Төртөө. Мен бияктан айткан Бар болчумун. негизи. Төртөө бар. Мерседес дагы. Кыздар колдонгон 4 косметика түрүн айтыңыз. Пудра, помада, туш, пинцет. 4-нчү сон болду. Пинцетте. Апаңыздын 4 курбусун айтыңыз. Окуй, айшпалардан. Кимдер бар? Апам. Негизи бар да. Айшпалар кандайсыздар, жакшысыздарбы? Негизи бар, бар. Апам улуу да. Эме жашы боюнчачы азыр 70ке чыгып калды анан. Курбулар бар да. Кимдер калды, кимдер жок, эсте жок деп койгон. Ошо айшпаларга чалып салам. Асмандагы 4 жылдыздын атын айтыңыз. Венера, Чолпон, Жетиген, Куйручук. Келгиз эми уштурлорго кайрылалычы. Кол чаап коелу. Жакшы, эми баягы импровизация жана кырдаалдан чыгуу боюнча азиретке эч нерсе жетпейт болуш керек. Курбулар айтып койсоңуз мындай. Апам курбуларымбы? Үйгө келбейт, Кимдер? Апаңыздын курбулары жөнүндө. Негизи бул апам курбуларын. Так, мен эсимен чыгып калыптыр, апам бар, курбуларын. бирок аттарын. Бар, аттарын билбейм да, аттарын билип калыптырмын. Жылдыздардан акыркы Куйручук деген жылдыз болду. Ал кайсы жылдыз? Куйруктуу жылдыз бар да. Таңгамал чыгат, мындай таңгамал эмес, кечинде эле чыгат. Кичине куйругу болот. Ошону биз постоянно көрчүбүз да анан. Куйручук жылдызы деп аталат. Куйручук жылдыз деп. Эми куйруктуу жылдыз деп, куйручук жылдыз деп койдум да. Бул дагы болсо ошол аябай социалдаштырылган негизги проблема деп баштайм. Тамаша. Контент кеттим да. Дагы кыздардын косметикаларын жакшы элет экенсиз, бардыгындай так бат жооп берип койдуңуз да. Өзүңүз да колдоносузбу? Өзүм телеканалда иштеп жүргөндө колдонгом. Баягы эртемен эфирге чыгарда бизге эмне керек? Биринчи бет май керек болчу. Биринчи жок, биринчи неме суу керек жанагындай. Бетти тазалап турганчы. Ошол менен бетти тазалап алып туруп, бет май коюп туруп, артынан тоналка коюп туруп, анан артынан пудра коюп, влажный салфеткалар менен кашты мондай керип туруп, оозду ачып туруп, эфирге суп-сулуу болуп чыгабыз. Азыр боёнгон жоксуз? Жок, азыр боёнгон жокмун. Азыр ушундай эле сулуу экен. Ооба, негизи табигый сулуулук дейт го. Келиңиз, эми телеканалда иштеген алпаруучулук жөнүндө сөз кылалы. Алгач айткандай эле башында сиз олуттуу программаларды алып барып жүргөнсүз, андан кийин таңкы программада алып барып жүрдүңүз, андан кийин пранкер болуп тамаша менен таанылдыңыз. Ортодо айыл чарбага байланыштуу да бир программа алып чыктым. Жашыл чарба деген. Жашыл чарба программасы. Айыл чарбаны жакшы билем да. Чеснок кандай өсөт, тамчылатып сугаруу деген боюнча суроолор болсо, смело. Алпаруучулук жагабы сизге? Алпарчылык жагат мага. Кишилер менен сүйлөшкөн жагат, кишилердин сырларын, жаңылыктарын ачкан жагат мага. Негизи мен баягы ар бир адам колдон келген нерсени кылат дейт го. Мен мисалы неме кыла албайм. Эгин талаа иштерин кыла албайм мисалы. Кара жумуш канча жокмун да. Кудай ушу бир аз тил берип койгон экен. Ооба, айылда өскөм мен. Айылда кадимкидей эле жайлоого чыгып 8 бээ саап, 5 уй саап, жайлоонун мен алчумун, жайлоонун мен чыкчумун. Анан кадимкидей эле 11-класска чейин Карагулжада, Ош областына караштуу Карагулжа районунун Карагуз айыл өкмөтүнүн Түшүнүк айылында чоңойгом. Түшүнүк айылында да бөлүнөбүз. Биз кыргыздар жаман бөлүнөбүз го. Анын ичинен да Чырдай деген айылда чоңойгом. Кайра экиге бөлүнөт, Анын ичинде 4кө бөлүнөт, 4 болот го. 4 атагач Жээнбай уулу, Оочу уулу, анан Баймат уулу, анан биз Чырдайбыз да. Кайра көчө болуп бөлүнөсүңөр? Анын ичинде ар көз, бер көз болуп бөлүнөбүз. Ар көз, бер көздүн ичинде да уру болуп бөлүнөбүз. Ушундай жаман. Негиз бөлүнгөнгө кыйынбыз, Биз кыргыздар бөлүнгөнгө кыйынбыз, бирок азыр бизге бөлүнүүгө шарт жок дегендер, келиңиздер. Бардыгыбыз күч бирдикте дейт. Баарыбыз биргеликте Азирет Осмонов шайлап коелу. 6-номер. Эмне үчүн 6-номер дедиңиз?
оюма келип кетти жөн эле. Жөн эле. Ооба. Анын эч кандай сыры жок. Алтын артында көп нерсе жатат экен кокуй бул азирет алтыны деп психологиясы деле жок немеси. Айылда өстүм дедиңиз, бирок ошол чарба иштерине, башкаларына көп жокмун дедиңиз, э? Жок, негизи мындай кара жумушкачы айылда эле кадимкидей эле чалгы чаап, чөмөлө кылып, ат менен чөп ташып, мал карап эле чоңойгон, мал менен аралашып эле кой кайтарып. Анан эми кара жумуш дегенде мындай кээ бир адамдар мындай кара жумушты аябай катуу кылат го. Мен ошо айылда жүргөндө эле өтө катуу эмес, орточо кылчумун да. Ошого айтып атканым. Эми азыр бүгүнкү күндө мындай нан таап жеп атканым ушул алып баруучулук, тойдо тамадачылык кылып жүрөм. Анан блогермен рекламадан акча табам. Киреше булактарын сурабасаңар деле айтып берейин. Ошо тургандары аябай ушинтип акча таап, жан багып, тиргилик кылып жүрөм мына. Көр тиргиликтин айынан ушинтип алып барчумун деп эле. Азыр кайсыл жерде мындай иштеп атасыз туруктуу? Азыр эч жакта иштебей элем. Буга чейин жергиликтүү бир телеканалдарда алып баруучу болуп кызмат кылдым. Азыр болсо өзүмдүн YouTube'да каналым бар. Азирет Осмонов деген канал. Элдер катталыш керек, сөзсүз түрдө катталыш керек да, муну уккандан кийин эле катталыш керек болгондар. Instagram бар ошондой эле Азирет Осмонов деген. Ошол жакта эле өзүмдүн жеке бизнесими, жеке ишим, эми азыр интернеттин заманы болуп атпайбы? Ошол жактан эле YouTube'дан акча тапса болот. Билбегендерге айтып коеюн, бул көпчүлүгү эле билишет азырчы YouTube'дан акча табыш керек экен, тапса болот экенинчи. Мисалы сиз айткандай, эгерде улуумун көрүп отурган болсо, алар деле бир аз кантип интернеттен акча табып атат деген эле суроо жаралып калышы мүмкүн. Калганы негизинен билет, э? Ооба, жаштар билет. Кандай акча түшүп атат негизи? YouTube'дан видеолордун просмотруна карата, көрүүлөрүнө жараша YouTube өзү акча төлөп берет. Ал үчүн YouTube менен договор болуш керек, ортодо монетизация деген болот, ошо монетканы кошуш керек. Анын өзүнүн проблемалары бар. Бул YouTube'дан. Экинчиси рекламадан акча тапса болот. Кадимки эле компаниялардан реклама беришет, ошого акча төлөп беришет, ошону рекламалайсың. Бул YouTube-туко да. Андан сырткары мен тамадамын. Тойдон табам. Instagram'дан табам. Негизинен ушинтип жашаса болот бекен? Ооба. Кудайга шүгүр жашап атабыз. Могул карантинде ютуберлер акча тапты. Ооба. Ютуберлер акча тапты. Анткени бул эч кандай мамлекеттин ичиндеги бир же продукция сатпайсың бирөөгө. Өзүң контент жасайсың, кызыктуу кылып элдер аны көрөт. Азыр ар бир адам интернетте отурат. Бул негизи келечекте деле бул YouTube аябай мындай чоң бир тармакка айланат. Сиз таптыңызбы карантинде, мисалы көпчүлүк үйдө отуруп, акча таба албай, барып жумуштан гана акча табыш керек болуп калат. Сиз үйдө отуруп таба алдыңыз да? Ооба, мен бирок карантинде эшикке чыгып алып пранк тарткан жокмун, элдерди аралап. Эшикке эч ким чыккан жок. Анан мурдагы көрүүлөрүмөн эле мурдагы айдын ошо доходу келип түштү да. Бул деген эми ага чейин мисалы бизде мындай да, YouTube'да мартта сенин видеолоруң чыкса, мартта видеолоруң көрүлсө, ошол мартта акча берилбейт ошол видеолорго. Кийинки майда акча аласың да ошонучу. Бир ай күчкөн. Анан биз бир ай болбоду карантинчи. Ошол мурдагы айдын акчасы келди да. Жакшы болуптур да, э? Аябай жакшы болупту. Ошонун акчасы. Ошонун акчасын жеп аябай Кудайга шүгүр. Азирет, негизи алып баруучусуз, тамадасыз, пранкер, тамаша, мисалы жакшы бир өзүңүзгө уну алдыңыз дегендей бардыгына жетиштүү болуп калды. Эми качан үйлөнөсүз? Ушул эле суроо. Өтө жакшы суроо. Мисалы жубайды бага ала тургандай бир нерсеге келип калдыңызбы? Ооба. Кудайга шүгүр, баягы ар бир адам ырыскысы менен дейт го. Бир канаттуу куш бир канаты менен анча уча албайт экен. Экинчи канат болгондон аябай көкөлөп асманга кайык моундай учат экен да. Ушул сөздү бир жерден уктум эле. Анан ошол сыяктуу эле мен деле Кудай буйрса эми алыс эмес 1-2 жылдын аралыгында. 1-2 жылдын аралыгында. Ооба, 1-2 жылдын аралыгында үй алышым керек. Үйбү? Ооба, үй алайын. Үй алайын деп атам. Ошого аракет кылып, үй алып алып, мындай бүгүнкү жашоодо үй алып алып, анан жубай алып. Анан жубай алам анан. Жубай качан алабыз ошондо? 2 жыл.
2 жылдан кийин буюрса ушул Үйүңүздө жерге болот, келинчек жубайыңызда болот. жубайым кайерде эмнеге отурсабы же эмнеге отурсабы Төргө отургузасыз. ушул жагында бир жагына отурат да, короче. Жакшы экен. Негизи учурда сүйлөшүп жүргөндөрүңүз барбы? Жок, азыр мындай серьезный деп коет го, олуттуу мындай ушул менин келинчегим болот деп мындай сүйлөшүп аткан кызым жок. Эми буюрса болуп калат дейм. Кайгырбай турайынчы. Негизи кандай кыздарга жагат? Негизи мага кандай кыздар жагат? Мындай жөнөкөй кыздар жагат. Акылдуу, билимдүү, ыймандуу. Эми бул баналдуу болушу мүмкүн, бирок ушунун ичинде эле кыз балага тиешелүү болгон сапаттардын баардыгы жатат да. Ар дайым мен түшүнгөн, бири-бирибизди түшүнгөн адамдар болушубуз керек. Мен чармачылыкта жүргөн адам болуп калышы мүмкүнбү? Менин өзүмдүн эмем оюм боюнча жок, чармачылыктагы адам эмес. Эми мен чармачылыкта мен эле болуп турсам болот да, негизичи. Бир эле чармачыл адам болгон жакшы го деп ойлойм да, анткени кийин балдарыма көбүрөөк убакытты ошол аялым бөлөт, келинчегим бөлөт. Жок, башкача эле болуп атат экен. Аялым депчи эле. Келинчегим бөлөт да, менин балдарым көбүнчө негизи баланын жанында эне болот эмеспи, үйдөчү. Ошол тарбия берет, ошол акылдуу аял болуш керек. Балдарды жакшы тарбия бериш үчүн, жакшы чоңойтуш үчүн бир акылдуу аял алып алсам экен деп апам экөөбүздүн ушул тилегибиз бар. Келиңиз, апаңыз жөнүндө сөз кылабыз. 70-ке чыгып калды дедиңизби? Ооба, бул менин тайнем. Тайнеңиз. Тайнем колуна чоңойгом, апа деп чоңойгом. Өзүмдүн апам болсо каза болуп калган. Көз өтүп кеткен да. Анан тайнем колуна чоңоюп, ошондон апа деп чоңоюп, апа деп өскөнмүн. Апам мени ар дайым көрөт, ар бир программаларым баардыгын көрөт. Апама чоң салам. Аты ким эле? Апам аты Урила. Жанагы Урила дегенден бул эме арабчадан алынган. Хүр деген бейиштеги кыздар бар эмеспи? Ошондон алынган, Урила депчи. Урила эжеге, апабызга салам жолдойбуз. Ушундай азиретти сонун тарбиялап койгонуна, Ооба, чоң рахмат. Ооба, чоң рахмат. Менин суроолорума сырткары бул жакта да суроолор бар да, азирет. Келиңиз, ушул жерден бул жерде логикалык суроолор болушу мүмкүн, бирөө жөнөкөй кадимки суроолор болушу мүмкүн, кызыктуу суроолор. Сиз тандап алып бериңиз, мен сизге окуп берем. Сиз карабаңыз, Макул. Анда бул суроо мындай дейт, эң эле алгачкы суроо кызыктуу экен. Сүйүү деген эмне сиз үчүн? Сүйүү деген көп түрү бар эмеспи? Мекенге болгон сүйүү, ата-энеге болгон сүйүү, жакшы көргөн адамга болгон сүйүү, Аллахка болгон сүйүү. Анан сүйүү деген мен ушундай өзүмдүн түшүнүгүм боюнча биринчиден бул Аллахка гана таандык болот экен деп ойлодум да. Анткени бир гана Аллах сени таштап кетпейт экен да. Мындай канчалык сүйсөң ошончолук сага мындай ответ бар да. Ошон үчүн биринчиден Аллахты сүйүш керек. Анан калганын акырындап сүйлөй берет экен. Өзүнүн орду мененчи. Ата-энени сүйүш керек. Сүйүүнү ошондой эле түшүнөм эми. Сүйүү деп эле укмуш жанагындай сүйүү мондай, анан сүйүү тигиндей деп ырларды айтып ийгендерден эмесмин. Мисалы, кыздарды сүйүп калууда башыңыз айланып, ыйлап ушундай сүйгөн учурларыңыз болду беле? Жок. Мен бир нерсени түшүндүм. Мен сүйгөм. Сүйгөнсүз. Ооба, эми бул сүйдүмбү же жөн эле жакшы көрдүмбү, муну өзүм деле анча жакшы түшүнбөйм. Мен ушундай акырында ушундай жыйынтыкка келдим. Сүйүү деген негизи любой эле нерсени, мисалы буюмду болобу, адамды болобу, аябай катуу сүйсөң, ошол тараптан сен аксап калат экенсиң да. Мен баягы көрүп аткан адамдарга деле мага кошулат болуш керек. Биринчиден Аллахты гана сүйүш керек экен. Эгерде сен Аллахтан сырткары бир кызды аябай мындай ашыра сүйүп алсаң, Аллахтан да өткөрө сүйүп, ошого гана көңүл буруп алсаң, Аллах таалам ошого сени сүйүүдөн сынайт экен да. Өтө берилип сүйбөш керек, өтө берилип жаман көрбөш керек. Бардыгы чеги менен салкын мамиле кылыш керек. Жакшы жооп болду. Катуу сүйлөп салым окшойт.
Азирет, биздин көрүүчүлөргө эртеден бери жакшы бир жаңылыгы бар деп айтканбыз эфирибиздин башында. Ырдап чыгарыңызды уктук. Ушул жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Эми ырчы болосуз. Ырчы болом деп айта албайм. Ырчылык бул өзүнчө кесип. Ырчылык менен жашап өткөндөр бар. Мен ырчымын деп ырчы болом деп айта албайм мен. Мен жөн эле бул менин хоббим. Бош убактымда өзүм жалгыз калган учурда ырдаганды жакшы көрөм мен. Анан ошон үчүн эле Кысайкал Кабылова экөөбүз бир тамашалуу. Мен өзүм образым бар эмеспи, тамаша тартып жүрөм. Ошого байланыштуу эле тамашалуу ыр жаздырдык. Буюрса клиби менен жакында чыгат. Анан ырларды мен окуйм мындай. Мени элдер ырчы деп таанып калсын деп ыр чыгарбайм менчи. Өзүм үчүн эле. Өзүмө жагат. Өзүмө жагат. Өзүмө жаккан эле ырларды ырдап, элге тартуулап коем. Бул деле мен өзүм хоббим, өзүм ошол тараптан эле көрсөтөм. Өзүмө жаккан ишти кылуу да, мындайча айткандачы. Болду, анан башка мындай ырчы болуп, анан окуй мен ырчы болуп кетип, анан Азирет Осмонов ырчы болуп кетиптир деп неме болгум келбейт мен. Өзүм эле профессиям бар, өзүм кесибим бар, журналист деген. Буюрса ушул тармакта иштеп, анан келечекте эми ырчылар көп эткенбиз негизи. Саясатка барганда дагычы. Саясатчылардын көпчүлүгү ырчылар го. Мисалы, тамашалуу ыр деп калдыңыз, кандай аталат? Ырдын аталышы Балашка деп аталат. Балашка. Мен Кысайкалды жактырып калып, ага болушунча мындай жагынганга аракет кылам, ал жактырбаганга аракет кылат. Эми кыз менен баланын ортосундагы мындай айтышуусу эле. Жакында чыгат. Жакында буюрса клиби менен көрө аласыз. Клиби менен бардык телеканалдардан деп айта албайм. YouTube'дан, социалдык тармактардан көрө аласыздар. Нече телеканалдан? Эми билбейм мен, анчалык деңгээлде мен өзүм уялам, мисалы ырчыларгачы, ырчылардын алдында мен укмуш ырдап атам дегенден уялам. Ырчылар 5 жыл, 6 жыл окуп туруп анан ырчылардын жанына барып алып эле окубай сабатың жок. Элементарный мелизма деген нерсени билбей туруп эле анан барып алсаң анда туура эмес го. Бирок болушунча аракет кылып ырдаганга өзүңүздүн ичиңиздеги бугуңузду чыгарып алганга аракет кыласыз. Ийгилик каалайбыз Азирет. Чоң рахмат сизге келгендигиңиз үчүн дагы. Сонун маек болду. Тамашаларды көп жарата бериңиз. Эфирде эмне айта албай калдыңыз? Эфирде эмне айта албай? Эфирде эмне суроо бере албай. Менче мага тиешелүү болгон бардык эле суроолорду бериңиз. Бирок келечек тууралуу сүйлөшкөлү. Келечек жөнүндө жубайыңызды сурадым, үй алат экенсиз, саясатка барат экенсиз, болушунча айттырганга аракет кылдым, дагы эмне айтпай калдыңыз? Мисалы мен айта турган нерселер мындай да. Пранк менен эле чектелип калбайм буюрсачы. Жаңы долбоорлор бар буюрса. Кайрымдуулук багытында, бизнес багытында, саясат багытында. Пранкты кошо ала кетесиз? Пранк кошо кетет, Дагы бир башка долбоорлор бар. Ушулар Кудай буюрса чыгат. Ошол тармакта акырындап мындай эми пранк тартып эле мындай жүрө бергенден алысмын. Элге пайдасы тийген бир жакшы мындай элдер ошол нерседен пайда ала турган программаларды чыгарганга аракет кылам. Ийгилик каалайбыз. Бардыгы орундалсын, ишке ашсын, кайрымдуулук, бардыгы жакшы нерселердин бардыгын планга койгон экенсиз, эң жакшы. Ийгилик каалайбыз. Эфирге келип, жакшы маек кылып бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бизде конокто алып баруучу, пранкер, журналист, буюрса ырчы дагы болот, саясатчы дагы болот, бардык бир кесиптин ээси боло турган бизде Азирет Осмонов болду. Кочоболор. Ал эми түнгө карай жыйынтыктабайбыз. Болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар. Сиздер менен мен Айпер Адамкул болдум.